Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир окуясын айтып берейин. Менимче бүгүнкү биздин даават мейкиндигиндеги бизге жетишпей аткан мына ушул мүнөз болсо керек деп ойлойм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Ясрибке көчүп келгенден кийин Ясрибте жөөттөрдүн Байтул Мидрас деген бүгүнкү тил менен айтканда илимдер академиясы болгон. Себеби өзү Ясриб өзү диний борбор эсептелген. Хайбардан кийинки эле диний борбор Ясриб. Ушул Байтул Мидрастын эң чоңу Абдуллах ибн Сурия деген араб болгон. Ал кезде жөөт болгон. Жөөттөр кийген кийими, ат алышы, салты бүт арабтар менен сиңишип кеткен. Бирок дининде гана өзүндө уникалдуулук калган да. Ошо Абдуллах ибн Сурия өзү эскерип атат. Мен дейт китептерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлык белгилеринин баарын таптым дейт. Эки белгиси калды дейт. Ошону издеп чыктым дейт. Эгер ошо эки белги табылса, динди кабыл алам деп ниет кылдым деп чыктым дейт. Чыгып артынан көпкө жүрдүм дейт. Бир кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахабалар менен бараткан кезде мен артында кетип атат элем дейт. Алдынан бир уруудан мусулмандар келди да, Аллахтын элчиси, биздин урууга аябай катуу күн түшүп атат, ачарчылык. Эгер биз аларга жардам берсек азыр, алар динди кабыл кылышат эле деп айтты. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каяктан биз каражат табабыз деп ойлонуп калды эле. Мен рас алдынан чыктым да, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сага акча керек болсо мен карыз бере алам деп айттым дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен макул деди, экөөбүз карыздын шартын сүйлөштүк, кайтарылар күнүн сүйлөштүк, анан мен каражатын бердим. Ал алды да тиги сахабаларына берди, алар кетти. Белгиленген күндөн бир күн мурда мен анын артынан чыктым. Издеп жүрүп бир жерде сахабалар менен турган жеринде бардым да, барып эле "Эй Мухаммад" деп туруп муунттум деди. Ушуна жакасынан алдым. "Сен ата бабаң менен жалганчысың" дедим. "Сен өмүрү алган кыянаттуу убагында берген элден эмессиң. Сен элдердин, уруулардын эң начарысың" дедим дейт. Ушуна жакасынан кармап. "Карызды сен эмне кайтарбай атасың? Карыздын убактында дагы бир күн бар эле" дейт. Ушундай карасам дейт, Умар жана чимирилип кетти дейт да. Умар өзүн кармай албай, анын мээсине батпай калды менин кылыгым дейт. Умар өзүн таппай калды дейт баягы жерде. Ушундай бир кезде Аллахтын элчиси уруксат бер, мен мунун башын алам деген сөзү бар да Умардын. Ушуга дагы эмоциясы жетпей калды айткан. Ушу мени жебүүчүдөй болду, мен аябай коркуп кеттим. Өмүрүмдө андай корккон эмесмин деди. Мени көргөн адамдар билбейм менин кандай акыбалда экенимди айтып берер, бирок мен аябай корктум деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен колума акырын түшүрүп, Умар деди дейт. Сен туура эмес кылдың деп айтты деди Умарга. Билесиңби эмне кылышың керек деди. Сен мага айтышың керек болчу дейт. Аллахтын элчиси мунун карызын берип кой деп. Буга айтышың керек болчу. Абдуллах, сен карызыңды жакшы мүнөздө доола деп насихат кылышың керек болчу. Умар, сен туура эмес кылдың буга деди. Анан мен барбир Умардын абалынан качтым деди. Мен качтым барбир. Нарык баскандан кийин кайра келип башымды алып салбасын деп качтым. Үйдө отурсам Умар келди дейт. Көрсө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Умарды чакырып, Умар, сен Абдуллах ибн Сурияны аябай коркутуп салдың. Бар андан кабар ал дагы, ага 20 саа курма алып барып бер деп айтты деди. Саа деген эми арабтар өлчөм көлем менен болот аларда. Мут деп, муну жана чаңгелди айтат, анан ушу бир саа менимче 4 чаңгел курма, 20 саасы бир 70 килограммдай болот. Курма. Умар ошо бир калтада курма, бир себетте курма көтөрүп келди, анан мени чакырды дейт. Мен чыктым. Аллахтын элчиси сага мына курманы берип жиберди деп айтты дейт. Анан мен, Умар, сен мени таныдыңбы дедим дейт. Жок дейт. Мен Абдуллах ибн Суриямын деп айттым дейт. Умар таң калды. Сен айтылуу окумуштуу Абдуллах ибн Суриясыңбы деди дейт. Абдуллах, сен кандай беадеп адамсың? Сен билесиңби мунун пайгамбар экендигин? Сен кантип өзүңдү ушундай мамиле кылдың бул кишиге? Башка бирөө болсо таң калбайт элем. Сен кандай мындай адамсың дедим дейт. Кое тур Умар дедим. Мен Мухаммадтын саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгынын дээрлик бир белгилерин таптым, эки белгисин издеп жүрдүм эле. Ошон үчүн артынан чыктым деп болгон окуяны айтып бердим дейт. Сени менен болгон окуяда пайгамбарлар караңгылыкка татыктуу жооп берет деген уктум деди.
жана мен аны Мухаммадтан көрдүм деди. Мен эң караңгылыкты көрсөттүм ошол жерде атайлап дейт. Жалганды көрсөттүм ошол жерде. Бирок ал мага өтө татыктуу жооп берди. Орусча как подобает пророку жооп берди. Бирок сенден коркуп качып келдим. Үйгө отурсам сен артыман келдиң. Мунугу пайгамбардын мени деген акыркы белгиси болчу деди. Ошо курманы берип жибергени акыркы белгиси болчу деди. Умар мени пайгамбарга алып бар, анткени ашхаду ала илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах деп келмени айтты деди. Бүгүнкү биздин коомдогу дин жеткирүүдө биздин коом моюнга алышыбыз керек, караңгылыгыбыз бар. Динди түшүнбөгөндөрдүн келип бизге сайлагандары бар. Бизди кемсинткендери бар. Бизге караңгылык мүнөздө мамиле кылгандар бар. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул мүнөз менен дин жеткирүүгө өтсөк жакшыраак болор эле. Жумшактык менен, сабырдуулук менен, караңгылыкка караңгылык менен жооп берип эмес. Караңгылык бир окумушту айткандай бул оору да. Ооруга кантип мамиле кыласың? Ооруга мухаббат менен, жакшы көрүү менен мамиле кыласың. Караңгылык бир оору. Аны дарылаш үчүн ал оорукчанды жакшы көрүү керек. Бүгүн алкашты да жакшы көрүшүбүз керек. Бүгүн фитначыны да жакшы көрүшүбүз керек. Эмнеге? Дарылаш үчүн. Бизге бир мүмкүнчүлүк. Бизге мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн бүгүн биз коомдо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен ушунусун аябай таасирлендим, ушуну окуганда аябай таасирлендим. Жана башка ушу дин талаасында мээнет кылган бирадарларга да ушуну осуят кылар элем. Рахмат, Муктубажи, сиз дагы ушул пайгамбардын өмүр баянын ушу 6 жылдан бери эмгек кылып китеп чыгардыңыз. Ошол китеп дагы биздин теле көрүүчүлөр, биздин мусулмандарга дагы пайдасы тийсин деген